Рассрочка тууралуу дагы иншалла жакшы маалымат беребиз. Бир ойлонуп көргөнбүз бул тууралуу дагы. Эндес кандай болот деген туугандар, эндес тууралуу дагы жакшы маалымат берип кетейин силерге. Ар бир унаа баасына жараша. Так, например, мына унаа Кореядагы баасы $8400, 2019 санатта DN8. Эски унааларыңызды сатыкка коюп, жаңы унаалардан заказ берсеңиз болот Кореядан. Россияга 166 күчүгө чейин киргизсеңиздер болот. Баардык унаалар ушинтип, бааларын прозрачный көрсөтүп кетебиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух туугандар. Сиздер менен ар дайымгидей Ясин Автотрейдинг. Иншалла биз өз кызматыбызды баштадык. Бүгүн 18 ноябрь 2025 жыл туугандар. Так, анда бисмилла деп баштайбыз. Туугандар, силерден сураныч, бул видеону акырга чейин көрсөңүздөр, жакшы маалыматтарды беребиз. Так, рассрочка тууралуу, эндес тууралуу комментарийде жазылып аткан комментарияларга жооп берип кетебиз. Анан эски унааларды сатып, жаңы унаалардан заказ берсеңиз, кантип заказ берсеңиздер болот. Толук Россия тууралуу, Россияда кандай унааларды алса болот, толук маалымат беребиз. Сиздерден сураныч, видеону акырга чейин көрүп, бизден кемчиликтер болсо комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Биринчи туугандар, каналыбызга катталып, сөзсүз лайк жана подписация басып, колдоп коюшуңуздарды суранабыз сиздерден. Ошол видеонун астында комментарийге кирсеңиздер, биринчи коммент туугандар биздин WhatsApp группабыздын ссылкасы болот. Telegram канал, WhatsApp канал, ошол жакта ссылкалар турат. Катталсаңыздар болот туугандар. Так, ошондуктан бисмилла деп анда баштайбыз туугандар. Биринчи рассрочка тууралуу бизге өтө эле көп жазышып атат туугандар. Рассрочка мындай 30% деп чыгарып атабыз. 30%-ин берсеңиздер, калганын барганда бересиздер деп. Ал рассрочка эмес туугандар. Биз просто бул жактан сиздерге машинаны бир унааны тандасаңыздар Кореядан. Например, $10,000 турса машина, под ключ Кыргызстанга чейин 10,000 бара турган болсо, ошодон болгону 30% акчасын төлөйсүздөр туугандар. $10,000 болсо $3,300 төлөнөт. Калганы машина баргандан кийин Бишкекте же болбосо Ошто машинаны түшүрүп атканда ошол жерде калган 70% акчасын бересиздер. Биз 30% деп атканыбыз ал рассрочка эмес. Видеону акырга чейин видеолор коюп атабыз ошентип 30% деп акырга чейин көрбөстөн эле комментарий кирип, артурду уяттуу сөздөр менен комментарий жазып атасыздар туугандар. Сиздерден сураныч, до конца видеону көрүп, анан өз пикириңиздерди калтырсаңыздар жакшы болот. Анан рассрочкага туугандар туурасы биз ойлонуп көрдүк. Анда биздин акчабыз өтө эле узак байланып калат экен. Ошого рассрочка бере албайбыз. Болгону бизден боло турган, ошо биз кылып бере ала турган вариант 30%-ин берсеңиздер, биз калганын өзүбүз лишний мен өзүм акчамга сатып алып, 70% влажить этип, өзүм сиздерге жеткирип берем туугандар. 20 күн, 15-20 күндүн ичинде иншалла Бишкекке. Так, любой унааны эми заказ берсеңиздер болот. Кандай унаалар заказ берсе болот? Базардан, Кореяда номери жок, андай такси болгон унаалар, андай унааларды биз алып бере албайбыз туугандар. Эмкардан, аукциондордон болсо биз алып беребиз туугандар. Кандай унаа болсо да, кымбат унаа болобу, арзан унаа болобу, алардын бизге разницасы жок. Лишь бы силерге жакса болду. Биз ошону алып беребиз иншалла, алып жеткирип беребиз. Так, эми эндес кандай болот деп сурап атасыздар туугандар. Сиздерге бардыгын биз будан алдыңкы видеолордо дагы 2 жылдан бери айтып келебиз туугандар. Бизде услуга жок. Сен кандай услуга иштейсиң, анда сага эмне кылат деп суроо берип атасыздар. WhatsApp'ка дагы жазып атасыздар, комментарийде дагы туугандар. Услуга жок бизде. Прозрачный көрсөтүп алып беребиз туугандар. Например, мынтип клиент менен байланышабыз. Баасы примерно мынакей, мына унааны туугандар 11,800,000. 11,800,000 туугандар баягы биз чыгардык эле $8,400 болот. Кореяда баасы мына унаа. $8,400. Бул жакта растаможканын спискасы турат туугандар. Бизде мына растаможка по списка боюнча растаможканы эсептейбиз, жол кранын эсептейбиз, плюс болот. Болду, унаа ошол эле туугандар. Ошол суммадан машинанын суммасы, доставка, растаможка. Туугандар, ошол суммадан бизге 30%-ини бересиздер. Калган 70-ини биз өзүбүз влажить этебиз. Эндеске келсек, эндес туугандар 7% эндес кайтат негизи Кореяда.
Биз аны, например, мына 10 000 доллар болсо, бу Кореяда баласы 8 000 канча доллар болот туугандар? 11 миллион силерге эсептеп берейин. 11 миллион 800 000 вон турса, туугандар, адан минус 7% болсо, %7 826 000 вон. 826 000 вону туугандар бизге кала турганы, например, силерге прозрачный кылып эсептеп берейин, бардыгын эсептеп атам. 826 000 вон калат экен, например, ушул санатадан бизге 826 000 вон. Bir minut туугандар, 826 000 вон. Антип көрсөтүп кетесиздер. Мынакей туугандар, 826 000 вону 563 доллар болот экен. Бизге ошол унадан 563 доллар калат. Бул эми бизден, мынакей бүгүн курс менен эсептеп атам туугандар. Эми бул унадан бизге 563 доллар калса, будан бир 50-60 долларга жакынракта болсо туугандар, например, платный водитель машинаны өзүнү айдап барыш керек. Биз каждый машинаны барып өзүбүз алып келе албайбыз. Платный водитель эмне кылабыз? Водительге беребиз 50-60 доллар, туугандар. Учеттан снимать этебиз 50 долларга, учеттан снимать этиш 50 доллар туугандар. Ошондой расходтору бар өздөрүнүн туугандар. Налог төлөнөт, например, 1% налог төлөнөт государство. Ошодон биз эми бул, например, азыр 10-ай, 11-ай. 11-айда азыр сиз машина сатып алсаңыз бизден, кийинки жыл туугандар январда акырында бизге эндес кайтат. Сразу кебет бизге государство. 3 айдан кийин государство бизге берет. Биз ошон үчүн эндес келе иштейбиз, услуга жок. Ошол эле сумма үчүн биз өзүбүз 70% власть этип жеткирип берип атабыз. Чтобы кээ бир клиенттерде машиналары туугандар эски машинасы болот. Ошону сатайын, мен сага заказ берем дейт. Бизден заказ берип, машина сатыкка коюп, туугандар 30% акчасын берип сатыкка коюп, баргы чейин 20 күндө машинаңызды сатып алсаңыз болот. Ошол да вариант сиздерге. Так, эми комментарияда жазып аткандар туугандар сөгүп жазып атат, баягы үйөттүү сөздөр менен сиздерден сураныч. Видеону акырга чейин көрүп, анан пикириңизди билдирсеңиз, сен алдап атасың, буга ишенбегилер, ошентип жазган экенсиздер. Мен мага ишенгилер деп айтпайм сиздерге туугандар, 100%. Менден машина мына заказ бергилер деп да айтпайм. Бул өзүңүздөрдүн жеке оюңуздар. Кааласаңыздар заказ бересиздер, кааласаңыздар заказ бербей эле койсоңуздар болот таксыр туугандар. Так, мен просто өзүмү ар бир видеодо тааныштыра кетем. Нокаттан, Жаныбат айылынан болом. Мага ишенбесеңиздер, мен үйдө адресин берем, барып атам менен ошол жакта через нотариус дагы заказ берсеңиздер болот. Же болсо Бахатыр Семёрка билесиздер, алар бардык элдер дагы билет. Көп жылдан бери элдин ичинде жүрөт. Биз дагы алхамдулилла мынакей 5-6 жылдан бери иштеп жүрөбүз ошол унаа менен. Элдер бардыгы эле тааныйт бизди дагы. Бирсе иншалла андай ойдорубуз жок. Биз өзүбүз актабайбыз, иншалла жумушубуз менен көрсөтөбүз. Ошондой туугандар, комментарияны жазыштан мурда биз видеону акырга чейин көрүп, анан жазсаңыздар жакшы болот. Эски унааларды дегенде туугандар, бизден, например, унаны тандап 30%-ин берип, эски унаңыз болсо, өзүбүз реклама да кылып беребиз. Ошол унаңызды реклама да кылып беребиз. Барга чейин сатылып калса туугандар, ошол машинасын калган 70%-ин бересиздер туугандар. Антек сатылбай калса, баргандан кийин биз күткөнгө мүмкүнчүлүк жок туугандар, туура түшүнөсүздөр. Биз сразу эле баргандан кийин 70%-ин беришиңиздер керек. Аны дагы сразу айтып кетебиз. Россия тууралуу туугандар, Россияга 160 ат күчүгө чейин унаалар кирет. Ал унаа кандай унаалар десеңиздер туугандар, бул жакта бизде списке кылып койгонбуз. Например, Hyundai Kona унаалар кирет Россияга 160 ат күчүгө чейин. Hyundai Avanta, Sonata, Casper, Venue деген унаалар бар.
Endi ошолор баардыгы кирет. Seltos, K3, K5'тын газдар кирет туугандар. Бензиндер кирбейт. Бензиндер ат күчү көп болот. Sportage эскилери кирет. 2020 Sportage'дерди 163 ат күчүгө чейин болгон модельдер бар. Алар кирет. Malibu кирет. Trailblazer деген Chevrolet унасы бар. Ал кирет. Ошондой 10 уна 163 чейин Кореяда болгон уналардан Россия киргизсе болот. Ошол эски льгота боюнча кетет. Туугандар, ошондой мен ойлойм баардыгы түшүнүктүү болду. Кандай уна керек болсо ошентип сиздерге көрсөтүп, прозрачный кылып алып беребиз. Кореяда баасын да көрсөтөбүз. Ошентип эндес тууралуу да түшүндүрүп койдум туугандар. Азыр эндес дагы бизге сразу эле келбейт. Сразу келсеми башка сөз. Биз 3 ай күтөбүз да бул туугандар. Бул жакта биздин туугандар WhatsApp группаларыбыз бар, мына портерлер. WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Кандай уна керек болсо любойну алып беребиз туугандар. Иншалла бул жакта толтура уналар. Аукциондор бар. Аукциондордон дагы заказ берсеңиздер болот. Мынакей, например, Хайдиллер туугандар. Хайдиллер бул аукцион чоң аукцион өтө эле Кореяда. Бул жактан бааларды өзүңүздөр бересиздер. Анан туугандар, сиздерден суранычы депозит менен иштейбиз. Депозит берсеңиздер, анан жумушту баштайбыз. Эмне дегенде бул жакта бизде толтура SMS турат. Мен өзүм турас успеть этпей атам. Мыналар жооп беришим керек. Саат түнкү 3-4ке чейин иштеп атам. Ошондо да успеть этпей атабыз. Анан бул жакта полный под ключ эсептелген туугандар. Ошо бааларын мынтип көрсөтүп коебуз сиздерге. Кореяда баасы канча, Кореяда баасын өзүнү жазсак туугандар, под ключ канча болот деп сурашып атат. Под ключ жазып койсок, Кореяда баасы канча деп сурашып атат. Туугандар, бул жакта баардыгын биз прозрачный көрсөтүп коебуз. Сүрөткө тартып таштай беребиз личкаңыздарга керек болсо. Просто түшүнүктүү болуш үчүн биз бул жакта группаларда, эмнелерде под ключ эсептеп коебуз. Сени под ключ без оформления. Туугандар, мына баардыгын биз түшүнүктүү кылып группаларда дагы жазып кетип атабыз. Мына 30% берсеңиздер 70-ine как машина прибудет. Ошондой туугандар, анда биз видеобузду түгөнтөбүз. Сиздер менен Yasin Автотрейдинг кызматтабыз туугандар. Жалатпабой, иншалла заказ берсеңиздер болот. Бахатыр семерка салонуна барсаңыздар, бизде официальный офисибиз бар. Личный мен өзүм бир тууган акам Азиз деген бала ошол жакта туугандар сиздерди күтүп алат, тосуп алат и сиздерге официальный договор заключать этип берет туугандар. Депозитиңиздерди берип, же болсом нокаттан адресин берем, жанокатта атам менен барып, ошол жакта да депозит берип, расписка жаздырып, через нотариус берип кетсеңиздер болот. Бул сиздерге ишеничтүү болуш үчүн деп туугандар түшүндүрүп айтып атам. Просто. Анда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух туугандар. Биз жумушубузду башташыбыз керек. Клиенттерге жооп берип.